Бул күнү Кара Суу шаарында конституцияны өзгөртүү боюнча референдум гана өткөрүлдү. Ал үчүн шаар боюнча 6 участок ачылып, 9679 жаран каттоого алынган. Түшкү саат 12-ге карата анын 884 добуш берүүгө келди. Бул көрсөткүч жалпы шайлоочунун 9,1%-ын түзөт. Референдумдун максатын, референдум конституцияга өзгөртүүлөрдүн кайсы беренелер боюнча өзгөртүүлөр киргизилат, ошол жактарлар боюнча элдердин арасында түшүндүрүүлөр ишти жүргүзүлгөн. Бирок 6 участоктун экөөндө сервис аппараттарда маселе жаралды. Тагыраак автоматташтырылган аппараттар программадан чыгып, калыбына келгенге чейин 1 сааттан ашык убакыт керектелди. Себеби шаардагы бардык тилкелердеги аппараттарды оңдоп түзөө үчүн мамлекеттик каттоо кызматынан бир эле техникалык адис жиберилген. Азыр оңдолуп калар. Ошону күтүп атабыз, жарым сааттан ашты. Өзү келип оңдоп атканына. Ошол эң негизги көйгөй ошол болуп атат азырынча. Мындай абал шайлоочулардын нааразычылыгын жаратты. Маселен, 52-70 участкасында каттоого тургандар 1 сааттай добуш бере албай турушканына күбө болдук. Мунун айына кезек күткөндөр да көп болду. Алардын катарындагылардын басымдуу бөлүгү балалуулар жана кары картаңдар. Аппарат бузулуп калды. Азыр келсе аппарат бузулуп калып турабыз, жарым сааттан бери. Endi işlerimiz var. Pensioner adam, qarigan adam berdi turisham yaxshi emas da. Endi tezroq ketib qolsak yaxshi bo'ladi. Qayga kelib ketmaylik deb 20 minutda o'nglanadi dedi. Kutib o'tiribmiz mana. Ал эми Кара Суунун 11 айыл аймагында референдум менен кошо депутаттарды шайлоо жарыяны өттү. Ага 540 оператор окутулуп даярдалган. Бирок добуш берүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү өздөрүн тизмеден таппай калып жатышты. Ошо немеден өткөнмүн. Отпечатка бар жогун бар эле, мурунку шайлоодо шайлаганмын. Азыркы немеде мына Бабыр мектептен өтүшүм керек эле, ошо Бабыр мектепке барсам, ал жерден ошо базадан чыкпай калды. Ушундай абал Сарай айылындагы шайлоо тилкесинде эле 4 сааттын ичинде 6 жолу катталды. Мындан сырткары айрымдардын биометрикалык маалыматтары чыкпай калган. Кары картаңдарда кичине баягы эме болсо суук эшиктен муздак колу менен келип эме кылганда кичине кыйынчылык болуп атат, бирок андагы баягы эменин жанына эме койгонбуз. Обогреватель колдордун ысытып эме кылганда өтүп атышат алар дагы. Жарандар каттоого турган аймактарын алмаштырып, бирок паспорттарын жаңы албаса, ушинтип тизмеден чыкпай калышы мүмкүн дешет адистер. Ал эми биометрикалык маалыматын тапшырбагандар таптакыр шайлоого катышууга тыюу салынды. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузуриков, Ынтымак.